Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясына жана кургак учук ооруларына каршы күрөшүүдө мамлекет жана бейөкмөт уюмдары тарабынан бир топ алгылыктуу иштер жасалууда. Аталган инфекциялык ооруга чалдыккан жарандарга укуктук көмөк көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги, Ички иштер министрлиги жана Юстиция министрлиги тарабынан 2021-2025 жылдарга карата ведомстволор аралык иш-чаралардын планы бекитилген. Ага ылайык буйруктун аткарылышы, аны аткаруудагы тоскоолдуктар бүгүнкү тегерек столдо талкууга алынды. Бүгүнкү күндө Талас областы боюнча 192 адам ВИЧ инфекциясы менен катталып, жыйындын максаты жугуштуу инфекциялык ооруларга чалдыккан жарандарды колдоого алуунун жолдору түшүндүрүлдү. Мында ВИЧ инфекциясына жана кургак учукка кабылган жарандарга биринчи кезекте дарыгерлер, укук коргоо органдары жана жаза аткаруу кызматы тарабынан жасалган мамиле айрыкча маанилүү. Эми ВИЧ инфекциясы менен кургак учук оорусу болсо, бул социалдык оору деп эсептелебиз. Ошондуктан буга жалпы ошол оору менен аралашкан, ошол ооруларды биринчи кабыл алган, ошол биринчи аныктаган, андан кийин ошол оорулар менен дарылоо иштерин жүргүзгөн, андан кийин эгерде жанагындай бир жаза аткаруу кызмат мекемелерине түшүп калса, же болбосо Ички иштер министрлигинин мекемелерине түшүп калса, кандай мамиле кылып туруп, кандай кылып туруп ошолорду биз ушул өзүнүн укуктук жагын коргоо боюнча маселелер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Буюрса ушул көп жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Мына биргелешкен буйрук аткарылгандан бери бир топ алдыга жылды. Бизче айтканда дискриминация же стигматизация деп коебуз. Ошолорду жоюу боюнча ушул республикадагы ошол ооруларга чалдыккан оорулардын ошол маселелерин жеңилдетүү боюнча көп иштер аткарылып атат. Министрликтердин биргелешип иш алып барууларынын натыйжасында ВИЧке жана кургак учукка кабылган жарандарды тезирээк аныктап, оору курчуу элек мезгилинде дарылоого мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Адистердин маалыматында биргелешип иш алып барууларынын натыйжасында кургак учук илдетине кабылгандардын саны азайган. 8,2 болсо 2022 жылы мынакей көрүп атасыздар, уже биздики 2016 жылдан баштап ол түшүп, азыр биз 2022 жылы 44,4%га түштүк да. Иш-чара Сорос Кыргызстан фонду тарабынан уюштурулуп, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу ВИЧ-СПИДке каршы глобалдык фонду каржылык колдоо көрсөткөн. ВИЧ-СПИДтин алдын алууда баягы формулалары бар. Кайсыл иштерди аткарсак, биз жакшы жыйынтыкка жетебиз депчи. Ошол формулалардын бири бул укуктук тоскоолдуктарды жоюу. Мисалы, аялга болгон зомбулук жоюу. Ушул маселени биз чечүүдө биз ошо ВИЧ-СПИДтин баягы алдын алууда жыйынтыгын илгерилетсек болот да. Ошол эле маалда стигма дискриминация деп коебуз. Ошо адамдарды кодулап, ошо ВИЧке чалдыккандарды кодулап, алардын үй бүлөсү менен баягы кандайдыр бир сыртка чыгарып, жана башка бир жаман нерселер кылып, ошолор дагы укуктук тоскоолдуктар деп эсептелет. Ошолорду биз жоюшубуз керек. Саламаттыкты сактоо, Ички иштер жана Юстиция министрлиги тарабынан 2021-2025 жылдарга карата ведомстволор аралык иш-чаралардын планынын республиканын аймагындагы ишке ашырылышы жана укуктук тоскоолдуктары туурасында жыйындар республиканын бардык аймактарында өткөрүлүүдө. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Тилек Жоламанов, Талас шаары.